Азырда бизде чарбада 250 тубар кой бар. Жылда ушул жылдын башында февралдын 1-нен төл башталат. Негизи бул кисар койлордун 100 башын Тажикстан Республикасынан алып келгенбиз. Климаты биз менен бирдей. Местный койго караганда ал дагы анча бул кисар породасындагы койлор жакшы, бат эт алат. Төлдү да жакшы берет. Сүтү көп болгондуктан коозулары тез жетилет. Анан биздин Кыргызстандын шартына өтө ыңгайлашкан, тоолуу жерде жакшы жүрөт. Анан биздин местный койлорго дагы таза кисар кочкорду койсо, аябай төл жакшы түшөт. Ушинтип асыл тукум кой кылышка аракет кылып багып атабыз. Азырда жылына биз 250 тубар кой, 50 токтуга 1000дей пресс жыябыз. Анан кой кышы менен талада жайылат. Биздин Кыргызстан шартына аябай жакшы, Кыргызстандын жайыттары кенен, ошол үчүн ошол жазда алай калып чыгабыз жайында. Күзгү кышкы жайыты ушу Башбулак айылында эле. Анан 250 койго күнүнө, солук койго күнүнө где-то bir 80 килограммдан жем беребиз. 2 мал жем беребиз туу убагында. Марттын 15-ине чейин жем беребиз. Анан бооз убагында 1 мал эле кечине жем беребиз. Анча-мынчага касал болбойт бул койлор. Өтө чыдамдуу келет. 1-февралдан төл башталат бизде. Төл жакшы, мына Аллага шүгүр, бир да потеря жок. Эгиз туугандарды отдельно багабыз. Бирден туугандар бул жакта турат. Бирок бизге желательно бирден эле тууганы жакшы. Себеби коозу аябай бат чоңоет, бат вес алат. Ненесин да кыйнабайт. Ушул негизи Кыргызстан шартында 1-февралдан төл алган эң ыңгайлуу, тоолуу шартта. Кудайга шүгүр, ийгиликтерибиз жакшы. Тоют эми бул азыр тууп аткан убагында эртең менен 200 грамм жем жейт, кечинде 300 граммга чейин жейт. Арпа, мака. Анан чөптү эми примерно килограммга эсептегенибизде ушу 2-3 килограммга чейин жейт. Азыр тууп аткан убакта кеңири жем чөптү кеңири беребиз. Себеби коозусу эмип, коозу тезирээк чоңоюш керек. Жылына 250, даже 270ке чейин кооз алабыз. Азыр эми сатып атабыз, эркек коозларын уруктукка сатып атабыз. Акча керек болгондо базарга алып чыгып эле сатабыз. Көбүнчө үйдөн алып кетет. Уруктукка быйыл Жалал Абадка саттык, Чоң Алайга саттык. Кочкорлорду. Кочкорлордун, жакшы кочкорлордун. Анан 50% базарга эле сатабыз. Бирок базарга дагы эң кеми 10 000 сомдон сатабыз. Артык болсо 15 000ге чейин. Солук кой, средний солук кой 30 килограммдан 40 килограммга чейин берет. Анан элиталар бар, алар 40 килограммдан 70 килограммга чейин таза эт берет. Биздин кочкорлор эми коозу убагында 30 килограммдан 40 килограммга чейин берет. Анан уже эки тишке өткөндөн кийин, 1 жылдан өткөндөн кийин уже стабильно 50 килограмм өдөсүндө берет. Кышында бул күзгү кышкы жайыт ушул жер болот бизде, Башбулак айылы. Октябрда алайдан келет, октябрдан апрелге чейин ушул жерде болот. Анан 4-5 ай алайда болот. Жүзү жергиликтүү местный койго ошол кисар кочкорду койсок, аябай жакшы төл болот аташып. Барып постепенно кисарга айланат ал дагы. Мына кочкорлордун бирөөсүн, ол каштан цветиндеги кочкорду Тажикстандан алып келгенбиз. Теге карасын Казакстан Республикасынын Чимкент областынан алып келгенбиз. Каштанды былтыр алып келгенбиз Тажикстандан. Сомго 40 000 сомго сатып алганбыз. Ол караны да былтыр алып келдик. Сомго 100 000 сомго сатып алганбыз Чимкенттен. Буюрса төлдү аябай жакшы берди. Ушул кочкорлорду Кудай кааласа 2020 жылы дагы иштетебиз.